Эфирде аймактар программасынын кезектеги чыгарылышы сиздерди Талас облусунун аймагынан алынган маанилүү маалыматтар менен тааныштырабыз. Студияда мен Норузбек Шабдомек уулу. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача таанышып алыңыздар. Таласта 6 ай өкмөткө жаңы техникалар тапшырылды. Буга чейин техника болгон эмес да. Экскаватор дагы, жүк ташуучу унаа дагы. Областа 260 дарыгер жетишсиз. Эненин, баланын ден соолугу сак болуш үчүн аял төрөгөнгө чейин даяр болуш керек. Сандан сапатка өткөн фермер. Биздин үйдүн кирешеси ошо уйлар. Азыр деге 9 үй тууду. 9-ун саап атам. Баткен жана Талас областарындагы айылдарды суу менен камсыздоону жана санитарияны жакшыртуу долбоорунун алкагында Талас областындагы 6 айыл өкмөттөрүнө атайын техникалар тапшырылды. Аталган долбоор Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинети Ислам өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланып, Арис тарабынан ишке ашырылган. Эми тапшырылган техникалар айылдарга суу жеткирүүдө жакындан жардам болот. Бул 6 дана экскаватор жүктөгүч жана 6 дана жүк ташуучу унаа облусубуздагы 6 айыл өкмөткө берилди. Баткен жана Талас областарындагы айылдарды суу менен камсыздоону жана санитарияны жакшыртуу долбоорунун алкагында Кен Кол, Беш Таш, Биримдик, Шекер жана Кыргызстан 3 коргон айыл өкмөттөрүнө тапшырылды. Жалпы техникалардын баасы $300,000 түзөт. Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинети жагынан каржыланган долбоор бул айыл өкмөттөр үчүн бекер келип атат, бирок бул Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинети жагынан төлөнүп атат. Каржылоо жагы бул Ислам өнүктүрүү банкы. Буга чейин биз эксплуатацияга жана системаны колдонууга арналган чаймандарды бергенбиз. Мейлейден баштап сваркага чейин. Азыркы орг техникасын да бергенбиз. Азыркы учурда ошол эң чоң техникалар берилип атат, экскаваторлор, кичи грузовиктер берилип атат. Бул грузовиктердин негизги максаты таза суу менен камсыз болгон айылдарды кийинки ошо таза суу системасын эксплуатацияга колдонууга, ошо бузулган жерлерин оңдоого берилип жатат. Жаңы техникалар менен камсыз болгон айыл өкмөттөрдүн бири Манас районуна караштуу 3 коргон айыл өкмөтү. Айыл аймактагы жалпы 7 айылда 9000ге жакын калк болсо, бүгүнкү күнгө 6 айыл толук таза суу менен камсыз болгон. Алда жергиликтүү калкка суу жеткирүүдө бул техникалар жакынан жардам болмокчу. Кеңеш жана 3 коргон айылдарында таза суу программасы менен, Аристин таза суу программасы менен иштеп баштаганбыз. Бүгүнкү күндө бүтүү алдында турат. 3 коргон айылы почти 99%га бүтүп калган. Кеңеш айылы бүтүп, бирок испытательный немеси калды, срогу. Жалпы бир 3000ден ашык калк таза суу менен камсыз болду. 3 коргон айыл өкмөтүндө өзү эч кандай буга чейин техника болгон эмес да. Экскаватор дагы, жүк ташуучу унаа дагы. Бул биздин биринчи коммуналдык ишканабызга келип аткан биринчи техника. Бүгүнкү күндө бардык айыл аймактарга таза суу жеткирүү башкы максаттардан. Бул жаңы техникалар суу менен камсыздоо секторундагы мекемелердин потенциалын чыңдоо менен айылдык жамааттарда ичүүчү суу менен камсыздоонун жеткиликтүүлүгүн жана сапатын жакшыртууга өбөлгө түзөт. Негизи элдин жыргалчылыгын, элдин бакубат жашоосун камсыздоодо эң биринчи компонент бул таза суу менен элди камсыздоо. Ошондуктан узак мөөнөттөн берки дагы таза суу менен камсыздалбаган айыл өкмөттөрү, айылдар алыскы аралыктагы кыштактардагы бар Талас жергесинде. Эң керектүү ошол суу түтүктөрүн коюуда, ошондой эле жанагы аралыктардан суу тартууга муктаждыгы бар айылдарга берилген да. Негизги шаймандарындын баардыгы менен бул этап менен агенттик алып келүүдө. Бул ушу жазгы жумуштардын башталар алдындагы 3-чү этап менен алынып келип аткан шаймандар. Ислам өнүктүрүү банкы жана Саут өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланган бул долбоор аркылуу буга чейин аталган айыл өкмөттөргө суу жеткирүүдөгү керектүү шаймандар, техникалык жабдуулар алынып берилген. Норузбек Шабдомек уулу, Чыңгыз Бокошов, Талас шаары.
Талас облусунун саламак сактоо тармагындагы эң чоң көйгөй бул дарыгерлердин жетишсиздиги. Тактап айтканда 260 дарыгер жетишпейт. Түзүлгөн кырдаалга карабастан адам өмүрүнүн сакчылыгында күнү түн эмгектенип жаткан тажрыйбалуу дарыгерлер абалдан чыгууга зор салымын кошуп жатышат. Алардын иш күнү менен кабарчыбыз Рахат Бешалиева таанышып келген. 3 кыз 3 бала кандай сон? Азыр өзүң акыбалың кандай? Иштериң беспокоить эткен жок. Тамак иштиңби жандан бери? Иштик. Кенже Турсунбекова 33 жылдан бери үзүрлүү эмгектенген тажрыйбалуу акушер-гинеколог. Ал Чолпон Мамбетов атындагы облустук оорукананын төрөт бөлүмүн жетектейт. Азыр жалгыз өзү гана төрөттү кабыл алып жатат. Жыл башынан бери 380 наристе төрөлүп, эне баланын өлүмү катталган жок. Эненин, баланын ден соолугу сак болуш үчүн аял төрөгөнгө чейин даяр болуш керек. Биздин бөлүмдө дагы мына врачтар жетишсиз. Ошол бир бөлүмдө 5 врач иштеш керек болсо, ошол жерде жалгыз иштеп атам. Ылдый жакта 4 врачтын ордуна бир эле врач иштеп атат. Ушунчалык азыр бизге кадр маселеси аябай проблема болуп атат да. Анан ошону дагы эл туура түшүнсө, ушунчалык оор болуп атат. Жумуш кылыш, ушул бардыгын тейлеш дегендей. Бирок ошого карабай биз өз күчүбүз менен бардык күчүбүздү жумшап жардам бергенге аракет кылабыз. Кенже Турсунбекова ата-эне болчу жубайларды жана алардын жакындарын үй бүлөнү пландоо, төрөткө даярдануу, дарыгердин көрсөтмөсүн кынтыксыз аткарууга чакырат. Ал эми оорукананын неонатология бөлүмүн көп жылдан бери жетектеп келе жаткан Назира Исанова облусубуздагы тажрыйбалуу дарыгер. Бул бөлүмдө айына жетпей төрөлгөн же ден соолугунда ар кандай кемтиги бар, өз алдынча жашап кетүүгө мүмкүнчүлүгү жок жаңы төрөлгөн наристелер жаткырылат. Жоопкерчилик өтө чоң. Төрөлгөндөн 28 күнгө чейин ооруп калган балдарды карайбыз. Биздин роддомдогу ооруп калган балдар, райондогу роддомдордо ооруп калган балдар, сырттан үйүнөн ооруп келген 1 айга чейин балдар түшөт. 2 айда бизде деген 210дой бала келип жатты. Биз ошо 210дой баланы 7 баласын Бишкекке котордук. Бизге тем более 2 ашуу менен Бишкекке балдарды уста албайт. Бул бөлүмдө да жалгыз дарыгер иштеп жатканы болбосо, наристелерди дарылоо үчүн маанилүү медициналык аппараттар, дары-дармектер жетиштүү. Ушул эле оорукананын балдар реанимация бөлүмүн 26 жылдык тажрыйбасы бар реаниматолог Санжар Бешкемпиров жетектейт. Жалгыз дарыгер айтымында бул албетте өтө оор, антсе да ар дайым иш үстүндө болуп, балдардын саламаттыгынын камында кызматта. Ал ата-энелерден өз алдынча дарылоодон баш тартууга чакырат. Анткени бул бөлүмгө балдар оор акыбалда жеткенде келет. Мунун баары дарыгерге убагында кайрылбагандан улам болот дейт ал. Мындай болуп атпайбы, көйгөйнүн бардыгы педиатрическое отделение деген жок. Бүт бар соматика менен 1-3 койкадан бар, бир детский отделение, бирок педиатрлар жок. Болгону бир Кара-Бурда жаңы былтыр келген бирөө иштеп атат. Отделениеде азыр жалгыз эле бир врач иштеп атат. Приемныйыбызда бир врач түшкө чейин иштеп берип атат. Детский реанимацияда мен жалгызмын. Ошол менен бизде деле педиатрлар жетишпейт. Анан эгер педиатрлар жетишсе, бизде көйгөйлүү маселе ушул болуп атпайбы? Но тегерек четтеги айыл, город, Талаский район, биз алардын баарын амбулаторно обслуживать этип атпайбызбы? Ал бизге аябай эле кыйынчылык түзүп атат да, потому что биз деген детский реанимациянын врачы реанимациядан эч жака чыкпаш керек, ушул жерде туруш керек. А биз дежурство учурунда и приемныйды карап, и реанимацияны карап атат. Бул эмне деген себептен? Потому врач жок. Врач таппай атабыз. Облус боюнча 260 дарыгер жетишпейт. Бул ооруканадагыдай эле райондордогу саламаттыкты сактоо мекемелеринде жана облустук үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда дарыгерлердин таңкыстыгы чоң көйгөй. Бул абалдан чыгуу үчүн жаш дарыгердин депозити жана башка жол менен тартуу аракеттери көрүлүп жатат. Шарттарды түзүлүп атат. Ошондой эле айлык маянасы дагы жанагы депозит врача деп коет. Жаш дарыгерлер азыр биздин ооруканада иштеп аткан бардыгын тең ушу депозит алышат. Жатаканадан проблемалар болсо, аларда чечкенге аракеттерди кылабыз. Албетте. Ошого болбостон эле жаш кадрлар келиши кыйын болуп атат. Кыргызстанда өлкө боюнча 5500 дарыгер жетишпейт. Оорукана жана үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда көбүнчө пенсия курагындагы дарыгерлер иштеп жатат. Тилекке каршы жаш дарыгерлер алыскы аймактарга жана маяналардын аздыгынан иштөөгө кызыктар эмес. Рахат Бешалиева, Чыңгыз Бокошев, Урмат Отурбек уулу, Талаш шаары.
Маркумдун үйүнөн алгачкы 3 күн ичинде мал союлуп, келгендерге тамак аш берүүгө тыюу салынат. Буга кошумча 3-илик, 5-шембилик, 7-илик жана 40-ылыгы 52 күндүгү сыяктуу аталыштар менен мал союуга, жыртыш таркатууга, кийиттерди берүү ысырапкорчулукка жол берет жана ага тыюу салынат. Бул максатта Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгы муфтият тарабынан атайын фатвасы чыкты. Маркумдун сөөгүн жайга коюу салттарын жана каадаларын тартипке келтирүү жөнүндө Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасынын фатвасында маркумду акыркы сапарга узатуу эрежелери, маркумдун сөөгүн жайга коюу жана мүрзөлөрдү казуу эрежелери, маркумду узатуудагы ысырапкорчулуктун алдын алуудагы эрежелери толук камтылган. Өкүлчүлүктүн жыйындар залында чогулган облустун аксакалдары, мамлекеттик администрация кызматкерлери, айылдык имамдар, активисттерге Талас облустунун каасысы Сулмек Ажы Үсөналиев кеңири түшүндүрүп берди. Чоң күмбөздөрдү салып, же болбосо ошонун үстүнө таштан, граниттен, мрамордон жана башка нерселерден бир нерселерди коюп, ошондой адамдар үчүн керектүү болгон нерсени ал жерге иштетүүгө шариятыбыз тыюу салат. Айылда канча колу жукалар бар, жетим жесир бар, канча мисалы ошонун ордуна бир жакшылыктарды кылып койсок болот, айылдын жолун оңдоп койсок болот, суу чыгарып койсок болот. Койчу, ушундай жакшылыктардын эшиктери көп да. Ошентип күмбөздөрдүн ордуна, башка нерсенин ордуна ошондой кылып, не кылып койсок, жакшылык иштерди кылсак, шариятка талап жооп бергени ушул болот экен да. Фатвада мындан сырткары ислам динин кабыл албаган адамдарды мусулмандардын көрүстөрүнө жашырууга болбойт. Эски мүрзөнүн ордун зарылчылыкка жараша тиешелүү органдардын уруксаты менен пайдаланууга берилсе болот. Ал эми буга чейин айтылгандай майыт чыккан үйдөн 3 күнгө чейин даам сызууга болбойт. Маркумду акыркы сапарга узатуудагы ашыкча чыгымдарга токтолгон облус казысы жаңы фатвага ылайык мал союуга уруксат берилбей турганын билдирди. Кайсы үйдө эгерде бир майыт маркум чыга турган болсо, анын жаш балдары кала турган болсо, балагатка жете элек жаш балдары, ошол жерде 3 күнгө чейин жыт чыгарып мал союу шариятта арам. Ушул нерсени түз айтышыбыз керек. Анан эгерде жок, балдары чоңоюп калган болсо, биз да айтат, булар 80-90го чыгып калыптыр, бул кишиники той экен да деген бир сөздөрдү айтып калат. Каякта той болот? Атасынан ажырап аткан болсо, апасынан ажырап аткан болсо, ошол жерде той бул. Бул деген сөздүн нарактагы мааниси, бунун балдары чоңоюп калды деген сөз. Жанагындай жетим эмес. Ушунукун жесең дагы ушул нерсе да шариятта макруh дейт. Маркумду узатууда ашыкча ысырапкорчулук колунда барларга билинбейт, бирок аз камсыз жакыр жашагандар куру намыстын айынан карызга батып жатканы айтылды. Жыйынга катышкан аксакалдардын бири майыт чыккан үйдүн туугандары байыртан келе жаткан конок алуу жөрөлгөсүн кайра киргизүү зарыл экендигин айтат. Бир Талас элинде илгертен келаткан өзүбүздүн салт бар эле. Ошол салттардан мен өзүм жактырам да, анткени ошону азыр деле колдонсок болмок. Конок алуу деген болгондо үй ээси эч кандай тийишпейт, өзүнүн тууган уруктары, жекжаттары келгенде жана туугандары, основной өзүнүн туугандары келген, алыстан келген жекжаттарды бөлүп барып, өзүнүн жанынан мал соет. Өзүнүн жанынан бир кой болобу, эт алабы, өздөрү жакшынакай кылып күтүп, эч кандай ошо майыт чыккан жерге оорчулук келтирбейт. Ошону кабыл алып, ошону туура түшүнүп ишке ачкырса, бул абдан сонун боло турган нерсе да. Президенттин жарлыгына ылайык буга чейин майыт чыккан үйлөрдө мал союлбасын деген талапты коюп иш алып барып келген айылдык имамдар жалпы эл менен бирге ысырапкорчулукка каршы туруу зарылдыгын айтышты. Облус жетекчисинин орун басары Мира Сейдикеримованын айтымында жамандыкта жыртыш таратуу жана башка жөрөлгөлөр бир кыйла азайган. Негизинен биздин Талас облусунда бир кезде өтө бир жапайы салттар пайда болгон. Бул өзгөчө аш тойлордо себет көтөрүп баруу, кийиттер, жети түрлүү кийит кийгизүү, эек бүтөө деген. Анан биздин диний ишмерлердин талкпай жүргүзгөн иш аракеттери менен ушул жапайы каада салттарды биз ооздуктадык. Азыр майыт чыккан жерге катар-катар килем көтөрүп баруу, бир сапатсыз кездемелерди, килемдерди, коробка, печенье, шоколадтарды, же болбосо кийиттерди алып баруу дээрлик токтотулду. Жыйында мындан сырткары Кыргызстандын аймагында диний
экстремисттик уюмдардын ишмердүүлүгү тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары маалымат берди. Учурда 20га жакын диний уюмдун ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Алардын туура эмес терс багыттагы чакырыктарына каршы туруу баардыгыбыздын бирден-бир милдетибиз экендиги белгиленди. Бул уюмдарда биздин Талас облусу боюнча мисалы келип айта кетсек 50ден ашык киши учетто турат бизде. Алар менен өз иш аракеттерибиз жана алдын алуу боюнча жана бул уюмдарды биздин Талас облусунда эле эмес Кыргыз Республикасында бул уюмдарга тыюу салып жана жок кылуу аракеттери бүгүнкү күндө каралууда. Дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндөгү мыйзамына кирген өзгөртүүлөр боюнча Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын Талас областындагы өкүлү Темирлан Нурадилов токтолду. Өзгөчөлүктөрү үймө-үй кыдырып динди жайылтууга, китепчелер таратууга, динди жайылтууга тыюу салынды. Бул мыйзам күчүнө киргенден баштап жүзүн мамлекеттик мекемелерде, коомдук жайларда жүзүн толук жаап жашырууга тыюу салынды. Баягы муфтияттын системасында эч кандай бир имамчылык кылбаган же болбосо медреседе мугалим эмес киши мамлекеттик дин комиссиясынын каттоосуз социалдык тармактар аркылуу мечиттерде динди жайылтууга, элге мындай фатва берип, туура эмес агымдарга азгырууга тыюу салынды. Жыйынын соңунда райондук мамлекеттик администрациясынын кызматкерлери майыт чыккан жерге мал сойдурбоо, ысырапкорчулукка жол бербөө максатында аймактарда биргелешип жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат беришти. Норузбек Шалымбек, Калмурат Мейманбеков, Талас шаары. Бүгүнкү күндө фермерлердин арасында сандан сапатка өтүп кирешесин арттыргандар арбын. Талас районунун Үчемчек айылынын тургуну Талайбек Чондиев күнүгө 9 уйдан 50 литрден ашык сүт алат. Мал чарбасын өнүктүрүп жаткан фермер тууралуу кийинки материалда сөз болот. Элет калкынын жашоосу эмгек менен байланышкан. Таң эрте Акинай Токтогулова уй саганга даярдык көрөт. Каарманыбыз күнүгө 9 уй саап 50 литрден ашык сүт өткөрөт. Жумасына 10 000 сомдон ашык киреше түшөт. Үй бүлөнүн негизги кирешеси сүттөн түшкөн каражат болгондуктан, быйыл сүттүн баасы өткөн жылга салыштырмалуу арзан болууда дейт. Биздин үйдүн кирешеси ошо уйлар, азыр деге 9 уй тууду. 9-ун саап атам, 10 литрден болсо детсадка өткүзөбүз. Сүт деле айылда жакшы киреше, жоктон көрө жогору дегендей. Бирок сүтүбүздүн баасы ылдый түшүп кеткенине байланыштуу, ушу бир аз оорутуп жаратат да. Себеби чөп деген тоют маселеси былтыркыга караганда быйыл арзаныраак, бирок все равно ошончолук эле расходу да көп да. Азыр ушул убакта 29тан өткүзүп атабыз. 1 литр магазинде суудан арзан болуп атат да. Фермер Талайбек Чондиев жубайы экөө мал чарбасын өнүктүрүүнү колго алган. Айыл жеринде уй багуу кирешелүү экендигин белгилейт. Өзүнүн жер бар. Ошон чөп чарын жыйнайбыз, арпа дейбиз, буудай дейбиз. Силос бастырабыз, ошо силосубуз жакын эле түгөндү. Анан азыр сатып жеп атырбыз. Мындай баш салганда тоого кетип калабыз. Ошо менен жер ачылганса тоодо жүрөбүз. Жакшы эле бул баягы уйдун көп жейт деп кээ бирлер эметет эми. Жейт, ошончо берет. Берсең малга берсең ошончо берет да. Уйларына тоюттан сырткары жем берет. Жемди үй шартында өзү даярдайт. Уана кыйналдым да, тияка алып барып тартып, бияка алып барып тартып турган. Койда ошо малга акыр өзүмө керек экени ушу эмени жасаттым. Бул негизи жакшы экен. Өзүң эч жака кор болбойсуң, тияка бияка барбайсың. Уана аябай кор болдук. Азыр жыгап калдык. Салабыз. Өлкө боюнча сүт өндүрүү акыркы жылдары туруктуу өсүүдө. Сүт өндүрүүнүн өсүшү фермерлердин сүт багытындагы уйлардын санын көбөйтүү менен түшүндүрүлөт. Гүлзада Бакаева, Чыңгыз Бокошов, Талас району. Сиздер УТРК Талас телеканалы тарабынан даярдалган аймактар программасы менен тааныштыңыздар. Жергебизде тынчтык, өлкөбүздө өсүп өнүгүлөр болсун. Саламатта болуңуздар.